Өкмөттүн чыгарган токтому ата-энелердин тынчын алды. Токтомдо медициналык окуу жайдын мөөнөтү узартылган. 3 жылдан 5 жылга чейин созулган убакытка студенттер дагы нааразы. Алар да келишимдик сумманы төлөп окутуп жаткан ата-энелер каржылык жагынан кабатыр болушууда. Биздин каалашыбыз ошо биздин эле балдарды ошол мурдагы кандай тапшырса 6 жыл окуп, 2 жыл ординатура менен калтырса, ошого гана ыраазыбыз. Ошону гана түзүп берсин бизге. Ошон үчүн биз нааразы болуп атабыз. Токтом 2015 жылы декабрда чыгарылып, 2018 жылы күчүнө кирет. Окуу мөөнөтүнүн узартылышы медициналык окуу жайдын дарылуу адистигин тандаган бөлүмгө гана тиешелүү. Алардын убактысын узартуу менен үй бүлөлүк дарыгерлер адистигине багыттоону көздөшкөн. Алар өлкөдөгү дарыгерлердин жетишсиздигине түрткү болуп жатканы менен түшүндүрөт. Мындай метод Швейцариянын ыкмасынан алынган. Ошон үчүн семейный факультет астындагы окутуп бюджеттин негизде анын каалаган жагына жөнөсө болот да, ошондо семейный врач болуп окуйт дагы. Анан билет да, мен уже семейный врач болуп иштейм любой жакта деп. Биз семейный врач болуп иштейбиз деген эмеспиз да. Биз лечебный врач, лечебник болобуз. Биз каалаганыбызды эме кылабыз, хирург, кардиолог бардыгын өзүбүз чечебиз дегенбиз да. А семейный врач уже семейный врач только баягы поликлиникаларда гана иштейт да. Хамиля Бекмаматова үчүн окуу мөөнөтүнүн узаруусу эң оор жагдайга алып келет. Анткени айына 3000 сомдон алган пенсиясын кызынын жылдык келишимин төлөөгө гана кетет. Эми окууну бүтүрүү жылы узарса, үй бүлө башка муктаждыгын чектөөгө туура келет. Контракты мен пенсиям 3500, 2400 мен чыккам. 10 айлап топтоп албай, чындыкта жеп ичкенибизди, кийген ичкенибизди бар жок кысып, өкмөт ошол контрагын төлөйбүз. Эми кече ушул токтом, ушундай токтомчулуктар дагы 5 жыл, 6 жыл, 5-нчи курс 6 жыл, 6-нчы курс 5 жыл дагы улантып, дагы контракт төлөйт экенсиңер дегенден кийин бизге оор тиет да. Анда биз кандай кылып дальше жашайбыз? Кудай билет, ким канча жашайт. А менин балам жолдо арасат калышы каалабайм мен дагы. Алима окуу жайдын ректору Канибек Исаков бул токтом өкмөт тараптан чыкканы жүйөлөп аны аткарууга мажбур экендигин билдирет. Аларда орун алган нааразычылыктан улам токтомдун убактысын артка жылдыруу суранышы жолдонгон. Башка дагы жеңилдетүү жардамдары да караларын убадалоодо. Бул эми трагедия эмес. Бул трагедия эмес. Балдарым мына пешенесинде турат. Эртең дипломду беребиз биз мамлекеттик үлгүдөгү. Эгерде чындап эле дарыгер болуп, элге, журтка, кыргыз элинде кызмат кылам деген болсо, анда барыш керек деп ойлойм да. Бирок эми ата-энелер буга даяр эмес болсо, анда өкмөт дагы мына ата-энелердин мен протокол эч нерсени жаап жашырбай жаздык. Ата-энелер эмне сөз айтса ошонун баарын бердик. Ошолорду азыр биз жөнөттүк. Дарылуу адистигинде окуп жаткан 6-чы курстун студенттери дагы 5 жыл бою окуп жүрүүнү туура көрүшпөйт. Алар практика жүзүндө күчөтүү муктаждыгын айтышат. Анда 380 студент 2 айдан кийин диплом алууга шайланып турушкан. Өкмөттүн бул токтому өлкөдөгү бардык медициналык окуу жайларга тиешелүү. Буга чейин ата-энелер окуу жай алдында нааразычылык акциясына чыгышкан. Студенттерди түйшөлткөн маселе ата-энелердин нааразычылыгы боюнча окуу жайдын ректору, саламаттыкты сактоо министри Батыралиевке жана Жогорку кеңештин саламаттыкты сактоо комитетине кат менен кайрылган. Азырынча жооп боло элек, андыктан бул маселе каралып чыгууга зарылчылыгы жаралууда. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.